Арыбаңыздар. Өткөндө мен банк кызматкерине чоң кыз деп кайрылып алып анан олдоксон болгон жөнүндө жаздырган видеом дээрлик 100 000 жолу көрүлүп калды. Бүгүн ошол банкка да кайра бардым. Анан ушундай болуп калды. Ошол эле кызматкерге кайра кабылдым. Атайын текшерип карап көрдүм. Эч кандай бейжиги деле, аты жазылган тактасы деле жок жанында. Бейжиги болот тагынган, ошону карап окуп албайт белең дегендерге жооп да. Бул видеонун анча көп көрүлгөнү ошол расмий учурларда кайрылууда андай маселе бар экенинен кабар берет го дейм да. Көбү ушинтип айтып атат: сен өзүң жашың бир топко барып калыптыр, карындаш, керек болсо кызым деп кайрылганың туура болмок депчи. Карындашым же кызым деп, өзгөчө кызым деп кайрылган бул өтө эле олдоксондук. Анан эгер мен карындаш десем, мен сенден улууракмын, мен жашым сыйла, балким мен сенден акылдуураакмын дегендей мындай бир психологиялык абал жаратам да. Ошондуктан бул туура эмес деп эсептейм. Расмий учурларда, күнүмдүк учурда айткан жокмун. Кызым дегенде психологиялык мындай манипуляция болуп, такыр эле мойнуна минип алгандай да. Сенден менин жашымды сыйлашың керек, маселени мен жака чечип бер дегендейчи. Ошондуктан мен ойлойм, карындаш же кызым дегенге караганда чоң кыз деген туурараак.